30 жылдан ашық уақыттан бері қырғызчылықтың ойынға алып, елге қызматын қылып, ел осыны алып қалған Гүлпежені сөзге тартып тура көрді. Гүлпеже ұлы жаратқан білеп қылған өнерді арқалап, қырғызчылықты арманып, ел қызметінде көп жылдан бері іштеп жатасыз. Бұл ішке не себеп болып келіп қалдыңыз, жана қандай илдеттерді айыптыра аласыз? Саламатсыңарбы, саламатсыңарбы, аман есенсиңерби. Ошо бул ишке келет белем, келбейт белем, ооруй бердим балам. Ооруй бердим, аянды 3-4 аптан көрө бердим, аян экенин деле билбейм. Анан кийин иштеп аттым эле, банкта иштеп аткам, бухгалтер болуп иштеп аткам, бухгалтер экономист болуп. Анан абдан ооруй бердим, айла жок келдим да бул ишке. Сизден көпчүлөр сакайып кеткен жакшы билебиз. Акыркы кездерде сизден кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Менден көп эле жакшы сакайып кеткендерди ушудан билдим. Мен айылга бардым да. Айылда бирөө той берип, Кудабыз Куран окутуп, ошол жерде барсак, улам бирөө жолугуп, эже кичинекейин миссиске бардым эле. Ошо жакшы болуп кеттим эле. Анан апасы жолугуп алып, айданайын кичинекейимди ыйлап, балдарды алып бардык эле, жакшы болуп кетти деп айткандан билем, ошо элге жардам тийген. Буга чейин эмне иш кылдыңыз эле? Азыр эле айтып кеттиңиз, бухгалтер болчумун деп. Эми менин дипломдорум бар го. Колхоз Россияда бухгалтер болуп иштедим көп жыл. Анан кийин банкта иштей баштадым. Банкта иштеш үчүн Алматыга окууга жиберди айдайын. Окууга 3-4 ай барып окуп, аяктан сертификат алып, келип, анан банкта иштеп аткам. Анан ошол жерден ооруй бердим да балам. Алаканым ооруйт, койчу башым ооруйт. Оорубаган жерим жок. Анан доктурдан теги эле жакшы болбой койдум. Анан ушу түшүмдө аянымда устатымды көрсөттү да. Анан ошого бардым да. Ооруй берип, ошондой бүү бакшы деген каякта деп сурап атпаймынбы? Бүү бакшылар деле билбептин ал убакта. Бүү болорун, бакшы болорун, молдолор деле гана билчим да ал убакта. Молдо бар экен. Себеби кичинекейимде ооруй берсем апам сатып алды деген айыл доста молдо бар эле. Ошого дайыма дем салдырчу да апарыпчы. Анан жакшы болуп калчумун да. Молдо деле билчим. Анан бүү бакшыны билбейт экенмин анда. Анан кийин тиякта бар, биякта бар деди. Барсам ал эмес. Бүүлөрдү кыдырдым айтыбер. Анан кийин таластын башына бардым. Ошол жакта бир бүү бар деген. Барсам түшүмдө көргөн эже отурган экен ошол жерде. Барып эле ыйлап калып атпаймынбы? Эже эмести, түшүмдө көрдүм деп эле. Мага бүү бакшылыктын кереги жок. Ал айтты да, устатым. Сен элди эмдеп домдойсуң деди. Эмчи домчу болосуң деди да. Эмчи домчу болбойм эже дедим. Мен иштеген кызматым бар дедим да. Анда эмнеге келдиң мага деди. Анан мен сизди издеп жүрөм дедим да. Ыйлап калдым, абдан ыйладым. Издеп жүрөм сизди дедим да. Түшүмдө көрдүм сизди десем. Эже касиетиң күчтүү экен деп айтты да. Атадектен, таяталарыңдан келаткан касиетиң бар экен деп айтты. Себеби таятам табып болгон да. Элди чөп менен дарылаган. Чөптөн дары жасаган, элди айыктырган да. Көп 100га чейин жасаган таятам ушундай болгон да. Анан кийин ошонун касиети келсе керек, уушса керек мага да. Демек элдик дарыгерлик касиети болгондур. Ошо таятамкы ошо деп ойлойм. Намазды деле ошо таятам үйрөттү да түшүптө. Балам намаз оку деп айтты. Куранды намаз окуп билбейм таята десем. Куранды билесиңби айтам, балам деди. Куранды билем десем, ошо Куранды үйрөн, ишараттарын үйрөнүп ал, 5 убак намаз окуп кал балам деп айтты. Дем салып элди айыктыргандын кандай жагымсыз жагы бар? Жагымсыз жагы бар деп айта албайм балам. Мен эми касиеттин күчү менен дегендей колумда шифа болсо керек да, ошо менен аяктырам, анан сүрөлөр менен. Негизи сүрөлөр менен дем салам да. Жаш журналистте балдарга кирене кирип калса абдан тазыр жардам берип келе жатасыз. Азырда кандай илдеттерге кабылгандарга жардам берип калдыңыз? Азыр деле, мурда деле болуп келген, азыр деле болуп атат, назарлагандар абдан көп. Коркуп калгандар андан да көп. Ошо азыркы ата-энелер илгери ата-эненин көзүнчө баланы өп жыттачу эмес да. Менин балдарым деле кичинекейинде өп жытташып жибербептир. Анан азыркылар антпейт. Азыр өп жыта калып, түшө калып эле өздөрү жакшы көрүшөт. Абдан жакшы көрүшөт. Жаңы туулган баланы деле түшө калып жакшы көрүшөт. Өзүнүн ата-энесине деле киренеси кирип калат да. Ошону тазалап, окуп, сүрө менен окуп, ясы менен окусам
аян берди да, Ясин балдарга оор болот балам деди да. Ыкылас менен оку деп айтты. Анан ошо менен окуп дем салып жүрөм, жакшы болуп калат буюрса. Азыр акча табуу изине түшүп көз ачык, касиеттүү, күчтүү деп элди алдаган сулумдардын санын арбаган үчүн өкмөт адамдарга андай адамдарга каршы мыйзам иштеп чыгышты. Сиздин буга пикириңиз кандай? Эми эмчи домчу десе эле көз ачыктар көбөйүп кетпеди балам. Нукура эмчи домчуларга көз ачыктардын өтө зыяндары тийип атат да, кыскасы зыян тийип атат. Дуба жасайм деп дагы бир белекетти жасап, каяктагы нерселерди үйрөнүп алып жасашып, бул мен өтө туура эмес деп ойлойм да. Кудайдын берген гана касиети менен иштеш керек да. Ошо мен бир түш көргөнүм бар, айтып коеюн балам. Биз кандай сага шыпа бердик, ошо менен иштейсиң деп айтты да. Бирөөдөн эч кандай эч нерсе үйрөнбөйсүң деп айтты. Үйрөнсөң алда көзүңдү чукуп алабыз деп айтты да. Аян берди түшүмдөчү. Анан ошо колуңа шыпаңды бердик, касиетиңди бердик, өзүң пайдалана бил деп айтты да. Бирөөдөн эч кандай эч нерсе үйрөнбөйсүң деп айтты. Себеби бир жерге барсак айтты да, сиз эл карап эле кичине жүк көтөрүп ооруп кала турбайсызбы деп айтты. Бир дуба бар, үйрөтүп коеюн сизге деп айтты. Колуңузга байлап аласыз деп айтты. Анан мен сурай турган адам бар дедим да, кимден дейт. Айтыр бар деп койдум агачы. Анан келип аян көрүп атам, балам эч нерсе үйрөнбөйсүң деп айтты. Биз берген шыпа менен гана иштейсиң деп айтты. Мен ошо менен иштеп жүрөм да. Анан акча табайын дегенде эле максатым жок. Кудайга шүгүр, балдарым өздөрү менен өздөрү чоңойду, акча табышып атат. Мен эч нерседен кем кылышпайт. Анан бирок кей кезде бир жерде арендовать этип акча алууга туура келип калат. Булар өздөрү да айтты да. Акчаны ашыгайсаң алда көзүңдү оюп алабыз да айтты мени. Чын эле бул туура нерсе да. Эмчи домчуларга деле, врачтарга деле, мындай адамдарга деле мына ашыга алган нерсе жакпайт да. Кудайга жакпаган иш да булчу. Анан эми өзүңдүн касиетиңе карата өзүң берген ыкыласы менен берсе, алсаң бул адамга жуга турган нерсе да балам. Сиздин алдыга койгон максаттарыңызга токтолсоңуз. Эми максаттарым ушу 70-тен ашып кеттим балам. Максат ушу калган балдарга иши кылып элге эмим тийсе, демим тийсе, анан анча мынча нерселер зыян тийип кетип атат бизгечи. Себеби көз ачыктар да абдан көбөйүп кетти. Анын үстүнө илгери биз жаш кезибизде кичинекей кезде зикир чалган молдорор болчу. Зикир чалган аксакалдуу эми карыялар, кемпирлер болчу да, зикир чалышчу да. Ошолорду мен көрүп калдым да. Ошо зикир чалганда ошо көп нерсе айдалып кетчү да. Жаман нерселер бар да. Адамда илешкерлер бар. Терс ауыр. Аурат, кир болуп калат. Анан ошо зикир чалганды көрүп калдым мен. Ошолордун баары өтүп кетти да. Азыр зикир десем, азыр башкача кылып зикир чалышып, башка нерселерди коюп, ушу элдин көңүлүн калтыра турган көп нерселер жасап жүрүшүп атпайбы? Ошодон нукура эмчи домчуларга зыян тийип кетип атат ошолордун. Акчаны биринчи эле акчаны айтышат. Инсульт жана инфаркт илдетине кабылгандарга сиздердин жардам болобу? Эми врачтарга барышат, тияка барат, бияка барат, анан кийин такыр болбой калганда келишет. Алым жесет, арылап, эмдеп, домдоп коём. Адамдарда кандайдыр энергия болот, сизде энергия барбы? Айнай, энергия бар үчүн иштеп атабыз да балам. Энергия бар. Бар, Кудайга шүгүр. Кармасаң жакшы болуп калат. Бир устатымдын айтканы бар, боорду кармаба депчи. Боорду кармасаң боорун эсе бересиң деп айткан да устатчы. Ага ушундай айткан да. Башканы кармасаң да адам боорун кармап иште, калганын кармап иштесең боло берет деп. Сиздин биоэнергияңыз бар деп айттыңыз азыр эле. Демек сиз элдин денесин кармалап, массажда кылып коесузбу жана сиздин ошол энергияңыз элге терс таасир тийгизбейби? Эми энергиям бар, кармалап коем мен. Өтө массаж жасабайм. Кармагалаганда эле ошол эме өтөт да балам. Ошо бала чаканы кармалап, эмдеп, домдоп, ушинтип коем, жакшы болуп калат. Анан эми боордун бир устатымдын айтканы бар. Башкадан башка жерин кармасаң да боорун кармалаба деп айткан да устатым. Ошо бооруна колуң эсе берет, боорун эсе берет деп айткан да. Колуңдун энергиясы абдан күчтүү, боорду кармаба деп айткан. Башканы кармасаң да боорду кармаба деп айткан. Бул болгон нерсе да. Анан ошо кармалайм, сыртынан кармалайм, чындыгында. Сиздин жасап жаткан иштериңиздерде кандай таң кала турган окуялар болду? Эми эсте калганы да бар, калбаганы да бар, таң кала турган окуялар көп балам. Мисалы үчүн эми бул таң калыштуу экен де, таң калыштуу эмес экен деп билбейм. Бир кызды алып келди кичинекейинде.
эч нерсени билбей шалактап келди да, кусуп, ыйлап, эч нерсе билбей калыптыр. Эсим чыгып кетип, мен да коркуп кеттим да. Бул эки жолу ушундай болду да. Анан алып келди дагы, анан азыр кийинге чейин айтып жүрөт да. Келгенде ыйлап келдик эле, эч нерсени билбей кетип баратканда күлүп кеттик деп көпкө чейин кийин катышып жүрдүк да. Катышып, азыр күйөөгө чыгып, бала чакалуу болуп калды. Анан дагы бир нерсени айтайын. Бир абдан арык баланы алып келди да. Тим эле сөөгө эле бала. Анан мен кармалап берип койдум да. Дем салдым, кармалап берип койдум. Анан эле бир кемпир келип калып атпайбы? Ошол убактачы кемпир келип калып эле, ай, биз жакта бирөө ушуну кармалап коюп өлүп калып сотко берген дейт. Таң калыштуу ошол окуяда. Эсим чыгып, коркуп кетип, бул өлүп калсам эмне кылам деп, айылда какта жашаганын билбейт экенмин аны. Сураштырып отуруп үйүн таап бардым. Балам машина таап берди, үйүн таап барсам, баягы какчыйган арык баланы бешикке таңып коюптур. Ойбой дедим, доктурга алып баргыла. Мен коркуп кетип келдим дедим да. Өзү Кудайдын ырайы тирүү болсо биздики термелишип отурушат. Кийин бир болуп койгон жакшынакай бала болду ошолчу. Анан ошо таң калганым ошо болду да. Жөн эле сөөк болчу да, менде жаш экен, билбей эле кармалап берип коюптун. Жана кемпир айтпаса, барбайт болчумун да, кемпир айтып сотко берген, ушуну соттолбой эле кийин кепке чейин чоңоюп болтойгон бала болуп катышып келип кетип жүрдү. Азыр жигит болуп үйлөнүп калды болуш керек. Денедеги илдеттин точкаларын так биле аласызбы? Эми точкаларды колуң өзү эле алып барат балам. Кандай өзүң барганды билбей каласың, кармалаганыңды билбей каласың. Ошон жакшы болуп калат балам. Жан дүйнөнү кантип тазалайсыз? Эми жан дүйнөнү сүйлөшөбүз келген адам мененчи. Кээ бирлер абдан жабыркап, бир нерседен капа болуп, семья менен ажырашып, жарак ичип келишет. Анан алар менен сүйлөшүүгө туура келет да. Мисалы үчүн эркек балдар келсе, арак ичип кеткен, өңдөрү жаман, айланайын, эми тазаланып, жуунуп, чайынып келчи деп айтасың. Анан кийин келет. Келип окуп, тазалап, окуп баштайсың. Анан кийин өзүнөн өзү баягы өң өзгөрө баштайт баягынанчы. Анан кийин сүйлөшөсүң да, сөз дагы көп роль ойнойт да. Анан кийин энергия менен кармалап көрөсүң. Анан кийин ал менен жакшы жашөсүң, оңолуп, сонун болуп кеткен балдар көп абдан. Азыр жаш балдарды табарсызбы? Сизден жардам болобу, табарсызбы? Бош төшөккө кой берип койгон балдарга. Эми аларды деле окуп жүрөбүз да, көп окуп жүрөм. Жакшы болуп кеткендер абдан көп. Айылда балам эле айтып калат да, огороду бир экен да баламдын жанында. Анан ушу сийип койчу да, анан Күлпежейге барып жакшы болуп калгам деп айтса, баласы болсо экинчи балалуу киши болуп калган деп коет, туруп кетип калат деп коет. Атасы болсо дайыма ошону айта берет деп коет. Андайлар көп. Азыркы бийликтегилерге сиздин жеке пикириңиз кандай? Эми азыр бийликтегилерге мен өтө ыраазы болуп атам, кыскасы. Баягы Манастын ыры эсиме түшүп кетет да. Чачылганды жыйнаган, бөлүнгөндү оңдогон дегендей. Айткандай шаар бөлүнүп кеткен да. Канча бөлүнүп баарын оңдолуп атат. Көз астында болуп атпайбы? Эми бул мактоо эмес же жагынуу эмес да. Бүт оңдолуп атат. Анан чачылган, бөлүп алган нерселердин баарын ортого коюп атат. Эмне деп айтасың эми бул балдарга? Өтө ыраазымын да, өтө ыраазымын. Эми кайдам наразылар болсо, мүмкүн башкача ойлошуп атыр. Эми душман болгондон кийин биздин деле душмандарыбыз көбөйүп атпайбы? Мисалы үчүн эмчи-чыдоомчулардын алдынан чыга калышып, булардын көзү ачык, анан булардан мынтип атат, антип атат деп эле бизге деле чыгарышып атпайбы? Тияка чыгарба, бияка чыгарба, антпе, минтпе деп. Анан кийин эми ал элдин башында тургандан кийин алардын жолору өтө көп деп ойлойм да. Бирок менин өзүм мына 70-тен ашып кеттим, биздин балдардан эле сайыл улуураак экен. Мен ушул балдарга өтө ыраазымын да, өтө ыраазымын. Шаарлар кандай оңдолуп атат? Ким оңдоду эле? Небир немелер курулуп атат. Эми буга эмне дейсиң? Анан алып койгон, бөлүп алган жерлерди чогултуп атпайбы? Бөлүнгөндө ошо Манастын ыры эсиме түшөт дайыма. Бөлүнгөндү оңдогон, чачылганды жыйнаган дегендей. Анан эми бул ким кандай кабыл алат, буларды билбейм. Өзүмдүн жеке оюм ушундай да. Табыша албай жүргөн жаштардын саны арбыды. Илгери ачып салчу менен жаштар тез табышчу эле, азыр түгөй таба албай жүргөндөрдүн саны өзүнө түгөй издеп жүргөндөргө сизден жардам болобу? Азыркы жаштар сал башкачараак да. Колдорунан телефон түшпөйт. Мурдагы башка болчу. Ала качып кетсе отуруп калчык да. Биз отуруп калып эле ошо менен жашап эле бала чакалуу болуп жашап атабыз. Башкалар деле ошондой. Азыр ала качып кеткенге болбойт. Абдан жакпаса чыкпайт турмушка. Үйү бар бекен, машинасы бар бекен. Анан ошентип чыгышат да азырчы. Азыркылардын ойлогону башка, биз ал убакта ойлобупуз эле эч нерсени.
Анан балдар деле ойлой ата энеси уктап атса эле ала качып барып калчу келинчекти. Анан ошентип эле жашап калгандар да болуп атат. Азыр ошону карап отуруп турмушка чыкпай калгандар өтө көп да. Анан үйлөнбөй калгандар да андан көп. Машинам жок, үйүм жок, байлыгым жок деп үйлөнбөй калгандар жок. Анан келет алар, келсе сүйлөшөсүң. Башың болсо, дес соолуң болсо байлык болот айладай. Анан кыздарга да айтасың, айладай, такыр таабай эле үйлөнүшүп, жакшынакай жашап аткандар көп. 5 жыл сүйлөшүп жүрүп, эртең ажырашып кеткендер андан көп. Деп туруп алардын психологиясын оңдоп, сүйлөшүп, жакшынакайлап тазалап, окуп, кээ бир кезде бир нерсе жаман нерсе ээлеп алат да ошолордунчу. Анан ошолордун окуп, анан кийин турмушка чыгып кеткендер көп, балалуу болгондор бар. Катышып деле жүрөбүз, тойлоруна чакырат, башканы чакырат, бирок ошол ыраазы болуп каласың. Мисалы үчүн мен айылга барсам, көптөр тааныбайт, мына 20-25 жылдан бери шаардамын да. Көптөр тааныбай калат экенсиң 20 жыл мурун. Алар менен таанышат да. Анан ушинтип сизге келип жүрүп, турмушка чыгып балалуу болгом, үйгө жүрүп чай ичип кеттиңиз десе, ыраазы болуп каласың, ошо абдан ыраазы болом да. Айнан шашып жүрөт элем, чай ичип турган убагым жок десең болбой алып кетет бирөөлөрү. Ошондо ойлойсуң, бирөө болсо бирөөгө жардам тийген экен, айланайын деп ойлойсуң да. Демек сизден жардам болот экен да. Болот, буйруса Кудай кааласа. Бакыт деген эмне жанагы кантип жетсе болот бакытка? Ар бир жашоосун өзү эле бакытта балам. Оорубасаң, бала чагаң аман эсен болсо, балдар тирилигин өздөрү шыр кылса деген. Анан бөөдө кырсыктан тышкары болсок, ушу жашап атабыз өмүрдөчү. Бакыт экенин билбей эле. Ушу отуруп сүйлөп отургандын өзү бакыт. Ушу силер ушу кызматта иштеп атканыңар, мага суроо берип атканыңдын өзү бакыт. Мисалы үчүн мен өзүмдү айтам да. 30 жылдан асык, эми мынча жыл деп мактанбаш керек экен. Канча жылдан бери намаз окуйт, балдарым намаз окуйт. Анан келгендердин баарына намаз оку деп айтам. Азыр намаз окугандар абдан көбөйүп кетти. Орозо кармагандар абдан көбөйдү. Бирок баары жакшы, бакыт деген ошо да балам. Элдин тынчтыгы, мас болбой, жакшынакай болуп ара кичпей намаз окуп, жакшынакай болуп, иман жолунда жүргөн өзү бул өзү бакыт деп ойлойм мен. Кээ бир көз жараба сыяктуу денеге чыккан жаралар бар. Илгери жараларга дем салып койсо айып калчу эле. Сиз денеге жара чыккандарга жардам болобу? Эми аны дал эле көп эле жолу окуп жүрөм айнайын. Жараны окуп жүрөм да. Мисалы үчүн мен мурда билген жокмун, жараны жакшы болорун билген жокмун да. Бирөө ушу төшөккө заара кылып койчу бир кыз. О бетинин баары эле жара экен. Анан кийин заара кылганын окуп атсам бети жакшы болуп калбадыбы. Буга да эм түшө турбайбы, ошондо байкадым да, анан кийин дем сала баштадым да, түкүрүк дегендей. Түкүрүктө жардам болот экен. Илгери тайтам түкүрчү экен да, суу менен түкүрчү экен. Анан ошентип мен да түкүрө турган болдум кийин. Баягы мен жараны жакшы кылам деп ойлоп эле, баягы төшөккө заара кылып койгонду жакшы кылам деп окуп атсам, бетинин баары жакшы болуп калса өзүм таң калгам. Анан кийин болот турбайбы, анан кийин түкүрүп окуй баштадым балам. Жараларды. Уйку качкан эмнеден? Бул уйку качкан көбүнчө нервтен болсо керек балам. Нервтен болсо керек, анан кийин уйку безге суук тийгенде болсо керек да. Уйку безде оору болсо адамдын уйкусу качып кетет экен да. Анан кийин нервтен болот экен. Ошо келгендерге дем салып, 3 күн уктабай калдым деп келгендер бар. Дем салып бергенен жакшы болуп калат. Уйкум айланайын, уктап эле жакшы уктап калбадым деп келгендер көп да балам. Сиз диагноз чыкпаган ооруларга жардам бере аласызбы? Диагноз чыкпаган оорулардын көбү эле бул нервтен кеткен оорулар, жардам бере алам. Булардын нервтен кеткен ооруларга доктурдун диагнозу чыкпайт. Психологияга жиберип коет, психиатрга жазып коет, кайта эле баягылар ооруй берет. Андайларды ушунча жылдан бери абдан көп көрдүм да. Кыздарда деле болот экен, андай бирөө менен урушуп алат, жигиттер менен урушуп алат, анан психологиясы өзгөрүп кетет. Анан келгенде сүйлөшөсүң, айтасың, дейсиң, дем саласың, жакшы болуп калат. Түшкө ишенүү керекпи, жагда күнөбү? Эми кээ кезде туура эмес жатып алган убактарда түштөр боло берет. Анан аяндуу түштөр болот да. Бир убакта бир аяндуу болот. Мен өзүмөн байкайм да. Аяндуу түштөр болот. Ал өмүр бою ал түштү унутпайсың да. Ушундай. Мисалы үчүн таятамды намаз окуткан, үйрөткөнүн мен өмүр бою унутпайм да. Сиз жакында эле айттыңыз, киши ажылыкка барып келдим деп. Анан көп жылдан бери намаз окуйм деп атасыз. Анан ушул дем салган мындайларды күнөө деген сыяктуу иштерди айтып атасыз. Жеке пикириңизди айтып кетсеңизчи. Мен аякка барып келдим балам. Өтө Кудайга ыраазымын.
ошол жака Кудайдын буйругу менен гана адам жетет экен да. Балам апарып келди, барып келдик, баламдан намаз окуйт, менен намаз окуйбуз. Анан кийин өтө ыраазымын. Анан эң чыдоомчулар мындай эле боло бермекчи деп ойлойм да менчи. Буну касиет да, Кудайдын берген касиетин тыйып кое албайт экенсиң. Мисалы үчүн, мен токтотуп койсом ооруп калат экен да. Каты жыгыл ооругандан кийин балдарым ага чыгышпас болду да. Үйдө эле отур, апа бардыгы бар, мага өзүнчө үй алып берип койгон, жашап атам неберем менен. Анан кийин эми тынч эле жашасам болот, каалаганыкке баарын алып келип салып коюшат. Анан бирок ооруп калат экен да. Катты ооруп жыгылганда балдарым чыгышпай калды. Унчукпай калды, балдарым намаз окуйт го. Анан мен эмдеп томдогонум, балдарым эч нерседе каршы чыкпайт. Сиз аураны кантип жана кандайча тазалайсыз? Азыр адамдардын аурасы бузулуп, аурасы бузулган адамдын ою, тилеги, сүйлөгөн сөзү бузулуп калат экен. Эми аурасын тазалаганда ошол адам менен сүйлөшүп көрөсүң да биринчи. Сүйлөшүп көрүп, кандай кылса жардам берет экен байкап көрөсүң да. Психологиясын байкап көрөсүң, ал адамга жардам бере аламбы, бере албаймбы деп. Анан окуп, сүрөлөрүн окуйсуң, өзү менен сүйлөшөсүң. Анан кээ бир адамдардын немелери жаман нерселерди ойлой берип, жаман нерселерди чогултуп алат өзүнөчү. Бирөө эшиктин алдынан бир нерсе таап алса эле бир дуба кыл дейт, дуба деп айтат да. Азыр бир жерге барса эле сени дубалап коюптур дейт да. Ошодон адам психологиясы бузулат да. Потому что ошолор мени ким жасады? Бир урушкан адам болот, ошол мага дуба жасады деп алат. Келген азыркылар барысы эле сенде дуба бар деп айтат да. Ошодон да көп адамдардын психологиясы бузулуп кетет. Потому что мен эч нерсе кылган жокмун, мага дуба жасаптыр дей берет да. Анан аны тазалайсың, окуйсуң. Азыр өтө андай күчтүү дуба жасагандар деле жок деп ошентип айтам да менчи. Сенин абдан эмең аураң күчтүү болгон убакта сага дуба да өтпөйт, эч нерсе өтпөйт деп айтам да. Ал үчүн эмне кылгыла? Ал үчүн намаз окугула дейм да. Намаз окуган адамдын үстүнөн бир нерсе калкалап турат да, же болбосо бир нерсе айланып турат деп айтам да. Анан кийин ошо намаз окуганда окусаңар көп нерсе силерге өтпөйт деп айтам. Анан ошодон аурасы тазаланат адамдын. Сиздин жасап жаткан иштериңиз медицинага каршы иш эмеспи? Мен ойлойм эч кандай каршы жок. Биз дары берип аткан жокпуз. Бир фирмалар көбөйүп кетти, ошонун дарыларын берип аткандар абдан көп. Буну ичсең жакшы болуп кетесиң, буну мынтишпесиң. Анан фирмалар, далай фирмалар келди да магачы. Эл менен иштеп атасыңар го, фирмаларым ичти. Ой, анан билбеген дарыны мактай албайм дейм да. Анын үчүн өзүм ичишим керек, өзүмө жаксаган элге беришим керек деп айтам да. Билбеген дарыны мактап бере албайм дейт. Себеби биз элге дары берип аткан жокпуз. Эч нерсе иштеп аткан жок. Жөн эле дем салып, аурасын тазалап, ушундай эле да колдун энергиясы менен өзүбүздө болгон касиет менен иштейм деп алам. Азыркы сөз менен айтканда сиз психолог деп да койсок болот. Сиз сынап келген адамдардын ой тилегин биле аласызбы? Ошо сынап келген адамдар менен сүйлөшпөйм мен. Негедир ошону келгенде эле жактырбай калам да. Айланайын, башка жакка барчы. Мен кишиге кат айтпайм да. Ушунча жер 70-ке чыктым, мен эч адамдар менен урушпайм да. Урушпайм, балдарыма да урушпайм, келиндерге урушпайм. Акырын сөз менен айткан адаммын да. Бир илгери убакта бир эки адам менен урушкан экен да, али ушуга чейин эсимде да. Анын айткан сөзү да, мен айткан сөзүм да. Урушпаганга аракеттенем мен. Анан келген ошо сынап келишет бирөөлөр. Бирок айтам, айланайын, башка жакка барчы, айланайын, башка жакка бар деп эле жибере берем мен, акырын айтып эле. Эже, сөз соңуна чыгып калды. Элге каалоо тилек айтыңыз. Элге тынчтык берсин, айланайын. Мындай бөөдө кайгы, бөөдө кырыстан тышкары болсун балам элдер. Быйыл абдан бөөдө кайгылар көп болуп кетти. Эми ошондой акыркысы болсун, бөөдө кайгы, бөөдө кырыстан тышкары болот, токчулук болсун, элге ынтымак болсун эл ичинде. Баягы тияктан чыга калып, бияктан чыга калып, бийликтерди кетире калам дегендер жок болсун кыскасы. Айтарым ушу эки алды бийликтегилер Кудай ден соолук берсин, иштерине ийгилик берсин, жакшы иштерди жашап атат, айланайын, ушу дагы ушу иштери ийгилик жарата берсин, айланайын.